Ромб кыргыз дүйнө таанымында адамдын, акыл эстин символу катары кабылданат. Айкөл Манастын эң тамгасынын борборунда дал ушул ромб турат. Асман менен жериңдин тирөөсүнөн бүткөндөй, түндүк менен түштүктүн түнөгүнөн бүткөндөй, чыгыш менен батыштын чырагынан бүткөндөй деп, Манас сүрөттөлгөндөй эң белгинин борборундагы ромбтун өзү Манас катары кабылданат. Кыргыздын салттуу турак жайы, боз үйдүн керегесинде да ромбтун элеси бар. Ал адамды түшүндүрөт. Керегең кең болсун деген сөздүн мааниси үйүңө көп адам баткан болсун деген аруу тилек. Ромбтун экинчи мааниси кыргыздын төрт тарабын кыбыла деген оюусунун элестүү чектелиши. Төрт тарабын кыбыла, кай тарап болбосун, түндүк, түштүк, чыгыш, батыш тарапка жол ачык, эч кандай тоскоолдук жок дегенди түшүндүрөт. Ромб бул адамдын, акыл эстин, эркиндиктин символу. Көк түс Ата журт партиясынын түсү, империалдык күчтүн символу. Кызыл түс кыргыз дүйнө таанымында бышыкчылыктын, жетилгендиктин, топуктуктун, молчулуктун, күчтүн жана бийликтин символу. Кызыл түс Кыргыз Республикасынын мамлекеттик желегинин түсү. Демек, Байыртан баатырдыгы, кеңпейил жана кечиримдүүлүгү, айкөл жана достукка бекемдиги менен улуу каганатты куруп, атагы алыскы журттарга даңаза болгон кыргыз эли сөз дүйнөсүнөн эле мунара тургузуп тим болбостон, турмуштук тажрыйбасын кийинки муунга мураска калтыруу ниетинде оюм чийимдерге да философиялык ойду туюнтуп, колдоочу жана коргоочу күч катары бизге жеткирген.